Казакстанда сөөк кемтигин алмаштыруу санын жылына 180 чейинге өтүү пландаштырылууда. Улуттук илимий онкология борборунун ичинде эле ушул жылдын 6 айында 60 ушундай трансплантация жасалды. Дагы 45 кан илдети менен ооруган бейтап ушундай эле операцияга даярданууда. Жалпысынан биринчи жарым жылдыкта бул жерге 1,5 миңге жакын адам дарыланды. Ал эми мекеме 14 жыл иштеген аралыкта адистер сөөк кемтигин алмаштыруунун бардык түрлөрүн киргизип, 800гө жакын операция жасашты. Мекемеде диагностикадан жана химиотерапиядан баштап алмаштырууга жана андан кийинки байкоого чейин жардам көрсөтүүнүн толук цикли түзүлгөн. Шыққаныма 4 жыл болды. Бияка 2021 жылы. Бул борбордо операция жасатканыма 4 жыл болду. Мен бул жака 2021 жылы 3 айында курч миелобласттык лейкоз диагнозу менен келгем. Химиотерапиядан өттүм. Баш 10 айынын 10-уна сөөк кемтигин трансплантациялоо операциясы жасалды. 60 күн дарыланып, кайра үйгө кайттым. Бул борбордо абдан жакшы адистер иштейт. Жасатылды. Сол 60 күн бияктан жатып, октябрде Шымкентте бирок кайттым. Заманбап технологиялар кандын өзөк клеткаларын хирургиялык илигишүүсүз, аферез ыкмасы менен коопсуз алууга мүмкүндүк берет. Базанын тынымсыз толукталышы жана издөө системасынын аркасында барган сайын көп бейтаптар ийгиликтүү дарыланууга мүмкүнчүлүк алышууда. Донорду издөө бейтаптын эң жакын тургундарынан башталса да, дал келүү болбогон учурда улуттук регистрдин базасы колдонулат. Анда 13 миңден ашык адам катталган. Зарыл болгон учурда 43 миллиондон ашык дараметтүү донорду камтыган эл аралык ресурстар кошулат. Адистердин айтымында дал келүү ыктымалдыгы орточо эсеп менен 10 миңге бирди түзөт. В среднем 5-6 доноров активируются. Донорларга болгон талаптар боюнча бизде эң негизгиси бул курагы 18ден 45 жашка чейин болушу керек. Адам жаш болгондо клеткалар активдүүрөөк, жакшы репродукцияланат. Жана экинчиси салмагы 50 килограммдан ашык болушу керек. Башкача айтканда ден соолугу чың адам болушу керек. Вес должен быть обязательно более 50 килограмм, то есть это должен быть здоровый человек. Белгилей кетсек, улуттук илимий онкология борборунда иштеген жылдары 19 тууган эмес трансплантация жасалган. Анын ичинде 4-ü чет элдик бейтаптар үчүн.